Ар бир аял заты сулуу жана көрктүү болуп жүрүүгө аракет жасайт эмеспи? Ал үчүн кымбат баалуу каражаттар керектелет деп ойлогондор жаңылышат. Андыктан биз сиздерге бет териси үчүн абдан пайдалуу жана оңой жасалчу бет кап жасоону көрсөтүп кетебиз. Маска жасоону баштадык. Биринчи биз атайын терибизди жакшылап, тазалап, жакшылап даярдап алышыбыз керек. Үйдө майлуу типтерге болгон атайын гелдер болот, атайын бетке арналган атайын умывашкалар деп коет, гель пенкалар деп коет. Ошолорду атайын колдонсоңуздар болот. Үй шартында, бирок эч качан самын менен жубаңыздар. Жакшылап терибизди тазалап, маска коюуга даярдап алабыз. Бул масканы бир жумада бир жолу жасасак болот. Бул маска көбүнчөсү майлуу беттерге гана туура келет. Бул алоедан жасалган маска аябай витаминге бай. Биздин терибизге көптөгөн витаминдерди берет. Аябай жумшартат терибизди. Алоянын курамында витамин А, витамин Е, витамин В и витамин С бар. Витамин С бул атайын бетибиздеги дактарга каршы жакшы кызмат кылат. Витамин А жашартуучу касиетке ээ. Витамин Е болсо бул кожабызды жакшылап жумшартып берет. Терибизди жакшылап тазалап жууп алдык. Эми масканы жасоого киришсек. Даяр болгон алоебизге жумуртканын агын кошобуз. Жана 1 аш кашык лимон согун кошобуз. Масканы жакшылап аралаштырып алабыз. Бул масканы бир жумада бир жолу жасалса болот. Майлуу беттерге, кургак беттерге бул маска сунушталбайт. Даяр болгон масканы жүзүбүзгө сүртүп алабыз. Бул масканы көздүн тегерегине болбойт сыйпаганы. Анткени көздүн астындагы терибиз аябай кургак болот, аябай жука болот. Эгерде сүртүп койсок, биз бырыш түшүрүп алышыбыз мүмкүн. Атайын майларды кошуп туруп, көзүңүздүн астына маска жасасаңыз болот. Бул тырыштарга каршы жакшы маска болуп берет сиздерге. Мына ушундай табигый каражаттар тери үчүн абдан пайдалуу. Организмди жетиштүү өлчөмдө керектүү азыктар менен камсыздайт. Курамында химиялык каражаттар кошулган колдонмолордун ордуна пайдалуу азыктарды колдонуу ден соолугуңуз үчүн өтө пайдалуу. Масканы коюп алдык, эми 15 минутага коюп коебуз. 15 минутабыз өттү, эми масканы жууганга киришсек. Бул масканы кечиндеси жасап жатканыңыз оң болот. Кечиндеси эгер жасасаңыз, масканы арчып алгандан кийин атайын увлажняющий крем, майлуу беттерге арналган кремдер болот, ошолорду коюп жатсаңыз болот. Эгерде күндүзү жасасаңыз, сөзсүз көчөгө чыкканда күндөн сактоочу кремди коюп чыгышыңыз керек. Анткени аны койбой чыксаңыз, сиз бетиңизге дак түшүрүп алышыңыз мүмкүн.